негизи мен берүүчү суроолорду мен көптөгөн кесиптештерим берип кетти, бирок мен да тактап кетели. Асылбек Владимирович, ошол кодекстин өзгөрүүнүн алкагында сиздер бүгүнкү күндө ошо кызыл китеп, көк китепти деген түшүнүктү жоюп атасыздар, бирок аны баягы китептин өзүнүн күчү калат деп азыр айтып кеттиңиздер. Ал жерде силер кадастрлык план деп киргизип атасыздар, туурабы? Анан бирок ошол жакшы болот эле, себеби кээ бирки инвесторлор келгенде, эми жер истегенде, силердин ошо кадастрлык планыңардабы же ошо өзүңүн реестриңерде ошо белгиле болсун да, белги. Кайсынысы менчик, кайсынысы ошол 49 жыл арендада берилген, ошо кандайдыр бир белгилер болуп турса, мен ойлойм, баягы инвесторлорго оңой болот. Себеби силер чыгарып коесуңар, болду. Ал эмне жер? Кандай жер? Ал жерлер мындай түшүнүксүз болуп калат да. Ошон үчүн ошону эске алып койсоңуздар. Анан экинчиден, бул жерде биз силер айтып атсаңызбы, PR код менен кирип эле маалыматтарды алса болот деп атасыз, туурабы? Эми мындай да, бардык жерде интернет жакшы иштебейт, кээ бирки жерде иштебейт. Ошон үчүн кээде вирус кирип келди, свет болбой иштебей калышы мүмкүн. Ошон үчүн мен ойлойм, кандайдыр бир силер белги же бир кандайдыр бир кызыл же көк менен бир белгилеп, кайсы жерлер бүгүнкү күндө менчик, кайсы жерлер бүгүнкү күндө бирөөдө ошол арендада турат деп ушундай бир белги болуш керек да. А то PR код дегениңиз менен эми бул PR код Бишкек же Ошто иштесе башка жерлер иштебейт. Анан кээ биркилер аны колдоно албайт. Айыл жерде. Ошондуктан ушундай бир аны киргизип койгула, сиздерден бир суранып кетебиз. Анан могул жерде силер жайыт жерлер боюнча да киргизип атасыздар, да? Жайыт жерлердин багытын өзгөртүп, кийин аны ижара 49 жылга беребиз деп. Эмне максатта? Ооба, ошондой кылып нормаларды киргизип атабыз. Бул биз туризмди өнүктүрүү максатында жана инвесторлор тартуу максатында ушундай кылып киргизип атабыз. Туура, силер киргизип атасыздар, но бирок анын багытын өзгөртүп, аны берсеңиздер, мындайча айтканда, силер туризмге мындай жакшы шарттар түзүп атасыздар. Но ошондой эле капиталдык курулуштарга шарт түзүп атасыздар да. Эртең ошол жерде бир чоң капиталдык курулуштар салып, имараттар салынып калса, бара-бара бул менчик өтүп кетип атпайбы? Ошондуктан бул жерде мындай коркунуч бар да, ошо мамлекеттик ошо жайыт жерлерибиз кийин кетип калбасын бирөөнүн колдоруна. Жок, андай болуп кетпейт. Бул ошол 49 жылга берилет. Сиз айткандай, ал жерде капиталдык курулуштар болсо, албетте ал жерде трансформация кылабыз, то есть кайсы башка категорияга которобуз. А если легкий конструкция болсо, анда без трансформация бере турган маселе каралууда. Эми ошо мындай коркунуч бар да, ошону карап койгула. Ошо жеке карайсыз, эске алабыз. Андан да бир маселе эске калды, мына 309-токтом боюнча. Мына бүгүнкү күндө көптөгөн бизден дыйкандардан, фермерлерден кайрылуу келип атат да. Бүгүнкү күндө силер приоритет кылып мындай өндүрүштөргө берип коюп атасыздар да жерлерди. Ошо эле молочный фабрикаларга, ошо эле пахта заводдорго, бирок туура болот эле ошо дыйкандарга берсеңиздер, дыйкандар ошону эгип, анан барып заводко тапшырса, завод өзүнүн багытында только өндүрсүн да. Бүгүнкү күндө көптөгөн биздин фермерлер жана дыйкандар ошо жерлерин жоготуп атпайбы, ала албай атат. Себеби силер приоритет кылып эле ошон завод өндүрүшкө берип атасыздар, ошону Данияр Миронович, бул жерде эң негизи приоритетте жанагы семеновский племенной кооперативдер деп атпайбызбы? Анан дыйкандарга дагы бар. Азыр негизи 50% айыл чарба министрлигинде, 50% муниципалитет айыл өкмөттөрдө болот да. Ошондуктан дыйкандар дагы өзүлөрүнүн укугу бар, жеринде алып конкурска катышып алууга.